Басқыншылар басып алған жайыт қоныштарымызды бүгін ертеңден қалбай қайтарып алалы. Түлкі батыр тура айтып, ар өрөөндөн чогулган арбын колду айтылуу батырларыбыз баштап келип, бизди күтүп турушат. Баарыбыз жоокерлерге дем берип, артка тартпай, кашыкканыбыз калганча кармашалы. Жайыл батыр агабыз жалындуу кеп айтты. Элибиздин жерине ээлик кылып, журтубузга бүлүк салган жуңгарларды талкалап, бабалардан бизге мурас калган ыйык жерибизди кийинки урпактарыбызга татыктуу өткөрүп берели. Эр токумдай жер үчүн жаным курман. Ныша батыр, сөзүңүзгө кошулам. Жерибиз кеткенче жаныбыз кетсин. Урушта туруш жок. Аттаналы агалар. Азыр биз үчүн ар бир көз илмем кымбат. Арсландай айбаттуу батырларым, ак жолуңар ачылсын. Катылгандын катыгын бергиле. Өлсөк бир чуңкурда, тирүү болсок бир дүбөдө бололу. Жолуңар шыдыр, жолдошуңар кыдыр болсун. Кала, жаратканым жар болсун. Амин. Амин. Силердин күнүңөр бүттү. Жер менен жексен кылабыз. Алга! Айтып берейин. Кыргыз жеринен калмак жуңгарларды кууп чыгууга Кошуна Цин империясы дагы жардам кылды. Калмактар жеңилген соң Цин империясы менен чегараны тактоо, мамилени чыңдоо үчүн кыргыз элинин атынан Кытай тилин билген Ныша батыр, Түлкү батыр, Черикчи бий баштаган 8 адам 1758 жылы Пекин шаарында император менен жолугушту. Алар Кытай аскер өнөрү менен таанышып, Кыргыз-Кытай чегарасын такташып, император тарабынан атайын элчи деген даражадагы сыйлык наам алып кайтышкан. Ошентип элдин эгемендүүлүгүнө эң чоң салым кошкон айтылуу батырлардын бири Ныша батырдын ысымы тарыхта алгачкы элчилердин бири катары жазылып калды. Ныша батыр бүтүндөй өмүрүн элдин эркиндигине, мамлекеттин азаттыгына арнап жашады. Ал 83 жашында душмандар менен согушуп жатып шейит кетти. Сүйөгү өзү туулуп өскөн Асылбаш айылынан анча алыс эмес жердеги Ныша кокту деген жерге коюлган балдар. Балдарым, биз жашап жаткан мамлекеттин баасы кымбат. Мекенден артык эч нерсе жок. Азыр дүйнөдө канчаланган улуттар өз жери, өз эли жок жашап жатышат.
биздин баатыр бабаларыбыз бизге ушул керемет ыйык жерди энчилеп мураска калтырып кетишти. Элибиз эгемендүүлүккө эң ириде ырыс алты ынтымак менен душмандардын мизин кайтарган баатырдык менен жеткенин эч качан эсиңерден чыгармагыла. Ар бириң мекенди көздүн карегиндей сактагыла балдарым. Мекендин ээр токундай жерине, тоголок таш кумуна чейин ар бирибиз жооптубуз. Силер да эртең эле эр азамат болосуңар. Ошондо мамлекет мага эмне кылып коюптур дебей, мен мамлекетке эмне эмгек кылам деген асыл максат, изги тилек менен жашагыла. Чоң ата, мен долбоор чапкан түлкү баатырдай баатыр болом. Чоң ата, мен чоңойгондо мыша баатырдай баатыр болом. Чоң ата, мен дагы атаке баатырдай болом. Мен болсо жайыл баатырдай болом. Айланайын асыл тилегиңерден. Баарыңар ошол баатыр бабаларыбыздын улуу жолун жолдоп, ылайым элдин уулу болгула. Кана эми балдарым, баскыла. Бүгүн эгемендүүлүк майрамдын урматына боло турган салтанатты чогуу көрүп келели. Эл да чогулуп калыптыр. Кана баса койгула.